Калайык калктын калың катмарына Топчуке деген ат менен таанылган коомдук жана саясий ишмер Топчубек Тургуналиевди көпчүлүк өткөн кылымдын 80-жылдарынын соңунан бери Кыргызстан демократиялык кыймылынын тең төрагасы, Эркин Кыргызстан демократиясынын, Эркиндик партиясынын жетекчиси, Кыргызстандын эгемендүүлүгү жараянынын автору, Конституцияны коргоо конгрессинин президенти, Адам эркиндиктери жана укуктары институтунун төрагасы катары жакшы билишет. Ал саясий айдыңда далай демилгелерди көтөрүп чыгып, ошол айтылган сунуштарды жүзөгө ашыруу үчүн тиешелүү тараптарга милдеттендирип гана койбой, аны аягына чейин тескеп да турду. 1992-93 жылдары эгемен демократиялык Кыргызстандын баш мыйзамынын долбоорун түзгөн топтун жетекчиси, Конституциялык кеңештин мүчөсү, 1996 жылы кабыл алынган баш мыйзамдын жаңы түрүн түзгөн топтун башчысы, элдик революциялардын башкы саясий уюмдарынын демилгечиси жана уюштуруучу топтун мүчөсү. Кыргызстан өз алдынча эгемен өлкө болсун деген максатта Кыргызстандын тарыхында биринчи саясий ачкачылыктын уюштуруучусу, катышуучусу да болду. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарынан баштап эле өз айтмакчы саясаттын сазына белчесинен батып, ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, түрмөдөгү азаптуу күндөрдү көрбөгөндө Топчукенин көпчүлүк биле бербеген өзгөчө өнөрлөрдүн ээси болмок экен. Балким атагы таш жарган Бетховен, Моцарт сыяктуу музыка дүйнөсүнүн алпы, же чоң бир оркестрди башкарган Асанкан Жумакматов сыяктуу дирижер болот беле, ким билсин. Ага далил катары төмөндөгүлөрдү келтирсек болот. Ал өзү туулуп өскөн Аксыдагы Афлатун орто мектебин бүткөндөн кийин музыкалык окуу жайына тапшырып, андан аркы жогорку билимди Москвадагы Маданият институтунан алганын көбү биле бербесе керек. Алгачкы эмгек жолу СССРдин борборундагы Солнечногорск деген орто мектепте хордун дирижеру болгонун, андан кийин Фрунзеге келип, музыкалык окуу жайында республикалык Атайын музыкалык мектепте жетекчилик кызматта иштеген экен. Топчукенин философ экенин, ал Кыргыз Илимдер Академиясынын аспирантурасында окуп, философия илимдеринин кандидаты болгонун окумуштуулар чөйрөсү абдан жакшы билишет. 10 жылга чукул Кыз келиндер пединститутунун философия кафедрасынын башчысы болуп да иштеген. Топчукенин демилгеси менен 2012 жылы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин курамында Манас таануу институту ачылган. Мындай институтту ачуунун зарылчылыгы Манас эпопеясынын нугунда жаш муундарды ыймандуулукка, адептүүлүккө, мекенчилдикке тарбиялоо максатында өлкөнүн окуу жайларына мугалимдерди, илимий адистерди даярдоо, дүйнөлөшүү доорунда кыргыз адамын селдей каптаган массалык маданияттын алааматынан ажыратып, улуттун улуу мурастары менен жан дүйнөсүн байытуу. Андан тышкары, Манас эпосу жөнүндөгү атайы мыйзам кабыл алынып, анда айтылгандардын бардыгы четинен аткарылып келе жатат. Ага далил 2014 жылы аспирантура ачылса, 2016 жылдан бери Манас ааламы илимий журналы чыга баштаган. Топчубек Тургуналиевдин китептери Т-70 жылдардын орто ченинде эле чыга баштаган. Единство художественных культур, Оомал төкмөл дүнүйө, Манас эпопеясынын негизинде байыркы көчмөн кыргыз цивилизациясы, дүйнөлүк цивилизациялар деген китептери илимий макалаларынын көбү Якутия университетинин, Россиянын Иваново, Волгоград шаарларындагы илимий журналдарга жарыяланып, Кытай, Казакстан, Россияда өткөн илимий конференцияларда бир топ баяндамаларды жасаган. Топчукенин коомдогу орду, ролу Кыргызстанда эле эмес, кыйырда дагы бааланып, 2002 жылы Нью-Йорк эл аралык 24 укук коргоочу уюмдардын лауреаты, 2011 жылы 1-даражадагы Манас ордени менен сыйланган.